بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу Аллах субханала таалама чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөрү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тааламдын салават саламдары болсун. Бир туугандар, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынын ачык чыгуусу жөнүндө сөз кылып ошол жерден токтогонбуз. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ваңдир аширатакал акрабин, өзүңдүн жакын туугандарыңы чакыргын, эскерткин ошолорду акырет менен деген аятты укканда, тактап айтканда ошол аят түшкөндө пайгамбар саллаллаху биринчи болуп өзүнүн туугандарыга даават кылган. Ошол эле учурда баардык ошол Меккеде жашаган элге даават кылгандыгы жөнүндө өткөнкү сабагыбызда токтолуп өттүк. Албетте пайгамбар саллаллаху пайгамбар болуп келгенде эле Варака ибн Науфал деген мурдагы китептерди окуп жүргөн насрани динин кабыл алган Хадижа энебиздин абасынын тууганы ушундай деп айткан эле: сага көп тоскоолдуктар болот деген мааниде сөз айткан. Көп тоскоолдуктар болот, себеби кандай пайгамбар келбесин, анын эли аны каршылык менен тосолгон деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени күткөн, тактап айтканда каршылык болушун билген. Сөзсүз түрдө кандай пайгамбар болбосун, ал пайгамбарды өзүнүн эли сөзсүз түрдө каршылык менен, душмандык менен тосуп алгандыгын өтө жакшы билген. Пайгамбар саллаллаху алейхи нерсеге даяр эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошентип жанагы даават кылып баштаганда эмне кылды? Дааватына эң биринчи өзүнүн эли каршы чыкты. Алейкумассалам ва рахматуллах. Эң биринчи күтүлгөндөй эле өзүнүн эли каршы чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Курайш эли ар түрдүү жолдор менен тоскоолдук кыла баштады. Айрыкча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дааватын ачыкка чыгарганда. Ошол тоскоолдуктардын бир канча метод, мындайча айтканда бир канча ыкмалар менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын, дааватыны тосконго аракет кылды. Ошолордун бирөөсү мыскылдоо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды шылыңдоо, какшыктоо жана ошого окшогон эмне нерселер менен мусулмандардын маанавиятын түшүрүү болду. Караңыз, акыйкатта жашоодо бир адам мыскылдаса, сиздин кандайдыр бир деңгээлде сезимиңизге таасирин тийгизет. Сиздин ошол маанавиятыңыз түшүп, ошол жерде эмне кылып аткан ишиңизди шылыңдай турган болсо, же сизди шылыңдай турган болсо, кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизип, кылып аткан ишиңизге эмне залгасын тийгизиши мүмкүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга мындай кылгандыгы, алардын негизги максаты дааватын токтотуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана анын артында ээрчиген момун мусулмандарды шылдыңдоо менен аларга сокку уруу болгон. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандарды колунан келишинче каалагандай шылыңдай баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне деди? Жалганчы деди, сыйкырчы деди. Жада калса Аллах таалам ушундай аят түшүрдү. Алардын сөзү менен эскерип: "Я юаллази нуззила алейхи зикр". Куран сага зикр түшүрүлгөн. "Иннака ла маджнун", сен жиндисиң деп айтты. Караңыз, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды ачык эле мындай кыйытып, өтмө маани менен эмес, ачык эле эмнеге ушундай чабуулга өтө баштады. Сен жиндисиң деди. Башка бир аятта Аллах таалам аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырчы дегендиги жөнүндө баяндап: "Ваджибу ан жаахум мунзирун минхум", өздөрүнүн арасынан бир эскертүүчү келгенине таң калып, "Ва қалал кафируна хада сахирун каддаб", бул сыйкырчы, жалганчы деп айтышты деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жала жабыш үчүн ушундай аттарды ойлоп чыгышты. Сыйкырчы, жинди, жалганчы, кахин, бакшы, ушуга окшогон сөздөрдү айтты. Жада калса Аллах биздин арабызда адам куруп кеткенсип, ушуларга неемат жакшылыкты ыралойбу деп жанагы адамдарды өзүнөн төмөн көрдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи алдында жүргөн, айрыкча баштапкы исламдын дааватында, пайгамбар саллаллаху алейхи баштапкы дааватында исламды кабыл алган адамдарды ушундай эмне төмөн сүрөп, алардын даражасын ушундай төмөн билип, аларды шылыңдап, ушуларга Аллах таалам жакшылыкты көрдү. Эгерде жакшылык кааласа, бизге берет эле, мына бай, мансаптуу адамдарга берет эле деп эмне кылышты? Ошондой кылып таразалашты.
Караңыз, Аллах субханаху ва таала дагы башка бир аятта ушундай деп айтат: "Инналлазина ажраму кану миналлазина аману ядхакун". Мужрим деп айткан Аллах субханаху ва таала бул субханаллах мушриктерди мушрик сыпаты жана мужримдик сыпаты дагы бар. Мужрим деген өзү сөзмө сөз которгондо кылмышкер деген. Аллах субханаху ва таала буларды кылмышкер деп атат. Акыйкатта чыныгы кылмышкер. Себеби Аллах таалам койгон чектен ашып кеткендер. Бул кылмышкерлер дейт, момун мусулмандар өтсө дейт, алдыларынан өтүп калса, шылыңдап күлөт эле дейт. Ва иза марру бихим ятагамазун. Колдору менен шылыңдап, жемелеп ар турду эмне ушундай шылдыңдай турган эмне шилтемдерди көрсөтөт эле дейт. Ва иза инқалабу ила ахлихим инқалабу факихин. Үйүнө кайтканда шылыңдап ушундай курсактарын кармап, жыргаган абалда кайтат эле дейт. Субханаллах, караңыз, мусулмандарды шылдыңдаганына күлүп, ушундай жыргаган абалда Аллах таалам ушундай деп сыпаттады, үйлөрүнө ушундай курсант болуп, жанагылардын үстүнөн күлгөн абалда кайтат эле дейт. Ва иза раухум қалу инна хауляи ла далун. Эгерде сен аларды көргөндө, алар ушундай деп айтат эле дейт, алар чыныгы адашкандар дейт. Ва ма урсилу алейхим хафидин. Биз аларды сактай турган корукчу кылып жибербедик го деп Аллах субханаху ва таала айтып атат. Башка бир аятта Аллах таалам ушундай деп айтат: "Ва лaqad na'lamu innaka yadiqu sadruka bima yaqulun". Ey Мухаммад, биз билип турабыз, сенин жүрөгүң дейт, сенин көкүрөгүң алардын айткан нерсесинен эмне болуп атат, сыгылып атат дейт. Караңыз, Аллах субханаху ва таалам бүт адамдын жүрөгүндө эмне туйгу болуп аткан бардык нерсесин билип турган зат. Аллах субханаху ва таалам пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ошондой сөздөрдөн кийин, ошондой шылдыңдардан кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ошондой жемелегенден кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө жеткен кандайдыр бир эмнесини, кайгы капасыны Аллах субханаху ва таалам бөлүшүп, сенин жүрөгүңө жетип турган, сенин көкүрөгүңө жетип турган нерсени биз билип турабыз деди. Анын дарысы деди Аллах субханаху ва таалам эмне кылган деди? Фасаббих бихамди раббик. Караң, фасаббих бихамди раббик, Роббиңди улуулагын, аруулагын, Роббиңе тасбих айткын. Ва кум минас сажидин, жана сажда кылуучулар менен бирге болгон деди. Вa'буд раббака, сен Роббиңе хатта я'тиякал яқин, сага яқин, өлүм келгенге чейин ибадат кылгын деди. Караңыз, бир туугандар, бул жерде чоң пайда бар. Момун мусулман адамдын жүрөгү кысыла турган болсо, эми ар кимдин жүрөгү ар түрдүү себептер менен кысылышы мүмкүн. Үй бүлө маселеси менен, же болбосо башка кандайдыр бир себептер менен, же болбосо диний, же болбосо дүйнөвүй себептер менен. Ошол учурда сиз менен бизге шифа боло турган бир канча нерселер бар, шариятыбыз көрсөтүп койгон. Ошолордун бирөөсү мына аят: "Фасаббих бихамди раббик", сен Роббиңди улуулагын, аруулагын, тасбих айтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн зикирлерди кылуу, эртең мененки кечки зикирлерге бекем болуу, Кур'ан тилават кылуу, зикирдин астына ошолордун баардыгы кирип кете берет. Жана мукайят болбогон зикирлер бар. Мисалы, каалаган учурда истигфар айтсаңыз болот, же болбосо субханаллах, алхамдулиллах десеңиз болот, чеги жок. Ошого окшогон зикирлерди айтып жүрсөңүз болот. Ошондой зикирлерди кылгын. Жана Аллах субханаху ва таала не дейт? Ва кум минас сажидин, сажда кылуучулар менен бирге болгон деди. Жүрөгүңүз кысылып атса, жүрөгүңүз кысылгандыгыны эмне жахилдерде ушундай дейт, ачууну эмне дейт? Ачууну ачуу басат. Валиярдан биллах, ушундай жахилдердин ушуга окшогон нерселери бар. Момун мусулмандын жүрөгү эмне менен итмиянан болуш керек? Зикир менен, Кур'ан менен. Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Аллах тааламды эскерүү менен жүрөктөр эмне бейпилдик таппайбы дейт. Момун мусулман адам акыйкатта бир туугандар Аллах тааламды зикир кылганда жүрөгү эмне болуш керек? Бейпилдүүлүк табыш керек. Жүрөгү тынчыш керек. Жанагы ушунчалык жүрөккө жетип келген кайгыны дарысы ушул тасбих бир туугандар. Ошол эле учурда сажда кылгандар менен бирге болуу. Сажда кылгандар менен бирге болуу дегенде максат ибадат кылып, ибадатына бекем болгон, динине бекем болгон адамдар менен бирге болуу. Ошол дагы сиз менен биздин жүрөгүбүздөгү кайгынын кетүүсүнө себеп болот. Жана сен өлгүң келгенге чейин Аллахка ибадат кылгын деди. Ошондой эле Аллах субханаху ва таалам буга чейин жанагы шылдыңдоочуларга өзүнүн жазасын жетиштүү экенин эскерткен болчу. Мурда эле Аллах таалам эскерткен болчу, бирок дагы эскертти. Иннака файнакал мустахзиин. Эй Мухаммад, биз аларга өзүбүз жетиштүүбүз деди. Акыйкатта бир туугандар, динди шылдыңдап аткандар, динге душмандык кылып аткандар, Аллах субханаху ва таалам жетиштүү бир туугандар. Биз туура Аллах таалам жетиштүү деп таштап койбойбуз. Бирок билишибиз керек, эгерде биз эч кандай нерсе чара колдоно албай аткан болсок, Аллах таалам өзү жетиштүү бир күн азабын берет. Акыйкатта бул дүйнөдө азабын берип коет. Акыреттеги төлүктүү азабын айтпай эле коелу. Алладин яжалуна ма'аллахи илахан ахар. Алар эмне кылат? Аллах тааламдан бөлөк нерсеге сыйынышат дейт. Фасауфа я'ламун, жакын күндөрдө билип алышат. Эмнени? Азаптар. Аларга жеткен азапты жакынкы күндө билип алышат дейт.
Ошондой эле Аллах субханала таала мушриктердин жасаган иштерине тез аранын ичинде ошол кылып аткан нерсеси, кылып аткан душмандыктары өздөрүнүн башына азап болуп кайтарын эскертип, алар сенден мурдагы пайгамбарларды дагы шылыңдашкан эди. Алар ушу шылдыңдаган нерсеси өздөрүнө эмне ушундай азап болуп баштарына жетип келди деп Аллах субханала таала эмне бале болуп жетип келди деп баяндады. Бул ошол шылдыңдоо, жемелөө, ошого окшогон ыкма пайда бербегенден кийин, эч кандай мусулмандарды тосуп, алардын дининен артка кайтарып жибербегенден кийин башка бир ыкмага өттү, башка бир методго өттү. Ал метод кайсы эле? Мусулмандардын арасында жүрүп ар түрдүү шек күмөндөрдү жаратуу эле. Мусулмандардын арасында жүрүп ар түрдүү шектерди салуу, алардын динине эмне олку-солку кылуу максатында. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө ар түрдүү сөздү айтса, иманы алсыз адам эмне шектенип калып, ошолорду ээрчип кетүү ыктымалы бар. Албетте сахабаларда мындай нерсе миң аракет кылсан, бул мушриктер, бирок эч кандай эмне болгон эмес, натыйжа болгон эмес. Бирок бул мушриктердин бүгүнкү күнгө чейин, жада калса кыямат күнүнө чейинки бир ыкмасы болуп калат, мусулмандардын арасына шек күмөн салуу. Караңыз, бир туугандар, илимге терең кирилип, биз илимдин ичинде, шарият илиминин ичинде ушундай шек салган нерселери бар. Өтө көп шек салган нерселер бар. Особенно айрыкча мусташрик деп коет, востаковед деп коебуз биз, ошолор. Мусташриктер, бир туугандар, көпчүлүк ойлойт булар динге кызмат кылган адамдар болсо керек деп. Жок, бир туугандар, мусташриктер динди талкалоо максатында түзүлгөн өзү бир мындай илим десек болот. Мусташрик, востоковедия деп окулат. Атайын бул илим катары окулат, көп окуу жайларда өзүнчө ушундай факультет бар, бир туугандар. Эң ачынарлуусу, востоковедияны окуган адамдардын жүрөгү шек менен толо. Ошол факультетти бүтүргөн адамдарды жакшылап сүйлөшүп келсеңиз, ичинде жүрөгүндөгү ушунчалык пласт нерселерин байкайсыз. Бул себеби бул өзү Европа тарабынан ушундай атайын даярдалып, ушундай мусулмандардын арасында шек күмөндү жаратып, мусулмандарды олку-солку кылыш үчүн даярдалган бир программа болгон, бир туугандар. Караңыз, бүгүнкү күндө ошол мусулмандарды востоковедияга окутуп туруп, мусулмандардын ичине салып койду. Ошол мусулмандарды эмне кылып атат? Жеп, ошондой ар түрдүү шек күмөндөр тарап жүрөт. Бул ошол мушриктерде да болгон бул ыкма. Балким ошол мушриктер биринчи чыгарган десек адашпасак керек. Мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөнүндө ар түрдүү шек күмөндү күмөнгө сала турган нерселерди айткан. Ошолордун бирөөсү, караңыз, Мухаммад алып келген нерсе бул Мухаммаддын түшү. Ошол сыяктуу деп айткан. Же болбосо Мухаммад өзү эле ойлоп чыгарды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген Кур'ан аяттарыны Мухаммад өзү ойлоп чыгарды деп айткан. Же болбосо ага Куранды бирөө үйрөткөн деп айтты. Бирөө үйрөткөн, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бирөө үйрөткөн деп айтты. Же болбосо Куранды бул жазарда мурдагы китеп ээлеринен жардам алган. Ошолор буга жардам берип атат деп, ушул сыяктуу ар түрдүү адамдын жүрөгүнө шек сала турган нерселерди айтып жүрүшкөн. Кээде алар эмне деген, башка кахин көз ачыктарга окшоп Мухаммаддын жин шайтаны бар деп айткан. Караңыз, Мухаммадка жин шайтан ушундай аяттарды алып келет деп. Бирок Аллах субханала таала бул сөзүнүн эмне, алардын сөзүнө жөн койбостон замат ошол дароо эле жооп берип, Аллах таала эмне деди? Хал унаббиукум ала ман танаzzala ash-shayatin. Мен сиздерге кабар берейинби кимдерге шайтан түшөт дейт. Кимдерге шайтан түшөт өзү? Танаzzala ala kulli affakin athim. Бардык чектен ашкан күнөөкөрлөргө шайтандар түшөт дейт. Бир туугандар, караңыз, Аллах субханала таала биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды коргоп туруп аят түшүрдү. Бул кахин эмес деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды арулады кахин деген сыпаттан. Экинчиден, ушул аятта эмнени баяндады? Чыныгы кахиндер булар шайтан менен иштеген адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч кандай андай сыпаты жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшүп аткан аят Робби азза ва жалладан, Аллах тааламдан түшүп аткан аят деди. Караңыз, бул жерде кичине пайдага токтолуп өтсөк болот. Мусулманга жала жапкан учурда мүмкүнчүлүгү бар адам ошону коргош керек. Сөзсүз түрдө коргош керек. Алымдар болобу, же болбосо динге кызмат кылып аткан адамдар болобу, кандайдыр бир ошол адамда жок сыпат менен жала жабыла турган болсо, дин душмандар тарабынан, ошол замат мусулман үммөтү же болбосо ошол мусулмандардан бир жамаат ошол адамды коргош керек. Сөзсүз түрдө андай сыпат жок. Андай эмес, бул жерде мындай деп эмне кылыш керек? Ошолорго акыйкатты баяндаш керек. Себеби бир туугандар, карапайым адам көпчүлүк учурда эмне кооз сөздү ээрчип кете берет. Кооз сөз ушул туура болсо керек деп. Ким кооз сүйлөп койсо, карапайым адам үчүн ошол адам акыйкатта эмне, алардын таразысы Кур'ан сүннөт эмес, бир туугандар. Көпчүлүк адамдардын таразысы бүгүнкү күндө Кур'ан сүннөт эмес. Көпчүлүк адамдардын таразысы кооз сүйлөө. Бирөө ушундай чыгып туруп,
массалык маалымат каражаттарына ушундай кол сүйлөп койсо, ушул акыйкат экен дейт. Же болбосо далил эмес нерселерди асатирул аввалин мурдагы ата бабаларынын китептеринен мына далил деп алып келип мынаны көрсөтүп койсо, ушул далил экен, мына чыныгы акыйкатты сүйлөдү деп ээрчип кете берет. Ошол учурда мусулмандар чыгып эмне кылыш керек? Родия деп коет, сөзсүз түрдө кайша иретинде аларга мусулмандардын позициясын билдириш керек. Жана мусулмандар бул нерсеге мындай эмес, силер жала жабып атасыңар деп эмне кылыш керек? Аларды ачыктап көрсөтүп бериш керек. Андан кийин караңыздар, кээ бир учурларда алар мушриктер эмне дейт эле? Мухаммад кыялкеч жинди, оюна келген ар кандай маанилерди уйкаштырып ыр чыгарат деп айтат эле. Субханаллах. Бунда максат эмне? Акын дегендей эмне кылышат эле? Максатты айтышат эле. Аллах субханаллаху таала бул жөнүндө дагы аят түшүрдү. Ва шуарау яттабиумул гавун. Акындарды кимдер ээрчийт? Акылы кем адамдар ээрчийт көпчүлүк учурда. Акылы кем болгон адамдар ээрчийт. Алам тара аннахум фи кулли вадин яхимун. Силер көрбөйсүңөрбү? Акындар ар бир өрөөндөрдө тентип жүргөнүн дейт. Бир тугандар, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда аябай кенен тараган нерсе. Акындар каерде акча бар болсо ошол жерге тентип жүрө беришет эле. Туурабы? Бул бүгүнкү күндөгө да алыс эмес бир тугандар. Акындарды карасаңыз, кайсыл жерде акча берсе, кайсыл тойго акча менен чакырса, ошол тойго барып, ошол адамдарды мактап, каалагандай кылып, ырсап токуп, неме кылып беришет, айтып беришет, туурабы? Экинчи сыпатын айтты. Үчүнчү сыпаты аннахум якулуна ма ла яфалун. Алар өздөрү кылбаган нерсени сүйлөшөт дейт. Демек, бул жерде Аллах субханаху таала 3 сыпатты айтты акындардын. Ундан максат Аллах субханаху таала 3 сыпатты айтып, ушул үчөө тең силер айтып аткан Мухаммадда жок го деди. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы родиалия. Ошол мушриктерге Аллах субханаху таала кайша иретинде эмне деди? Силер аны акын деп айтып атасыздар. Бирок анда акындык эч кандай сыпат жок. Мына акындардын 3 сыпаты деп 3 сыпатын айтты. Биринчи сыпаты кайсы сыпат? Алар тентип жүрөт. Тентип жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеден чыккан эмес. Дават ошо моюнуна фарз болгондон кийин тентип эмне сыртка чыккан эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыртка чыккан эмес. Андан кийин экинчи сыпаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эч кандай акылсыз эмес, акыл эстүү адамдар ээрчиген. Акыл эси жайында болгон. Эч кандай мондой жанагы акылында проблемасы бар адамдар эмес эле. Ошол ээрчиген адамдар кул болушу мүмкүн, туура. Кандайдыр бир алсыз болушу мүмкүн, күч жагынан болобу, же акча жагынан болобу, алсыз болушу мүмкүн. Бирок акыл эси жайында болгон. Бардыгын сопсо саламат акыл болушкан. Үчүнчүсү, Аллах субханаху таала айтат, алар эмне? Өздөрү кылбаган нерсени сүйлөшөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан андай сыпат болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай сыпаттан толугу менен аруу болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи өзү кылып туруп, андан кийин сүйлөйт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кылбаган нерседи эч качан эмне кылбайт эле? Сүйлөбөйт эле. Демек 3 сыпат бар. Ушул акындарда үчөө тең эмне? Бул силер айтып аткан Мухаммадда ал сыпат жок деп Аллах таала аларга кайша менен жооп берген. Ошентип Аллах таала мушриктердин пайгамбар жана Куранга карата ойлоп тапкан жала жапкан чектенүүлөрүнө ушул сыяктуу канааттандырарлык жоопторду берди дейт. Эми караңыз, мушриктердин негизги күмөнү 4 нерседе болгон. Негизги күмөнү, мындайча айтканда, шеги 4 нерседе болгон. Биринчиси тавхид маселесинде болгон. Экинчиси пайгамбарлык рисаласында болгон. Үчүнчүсү өлгөндөн кийин кайра тирилүүдө болгон. Төртүнчүсү эмнеде болгон? Эсеп китеп болуусунда болгон. Ушул 4 маселеде алар шектенген. Кандай эле болот деп. Намаз окуп, анан келип улантабыз иншалла. Ошентип мушриктер 4 нерседе шектенишет эле. Жогоруда айтып өткөндөй тавхид маселесинде, рисалада, пайгамбар саллаллаху алейхи пайгамбарлыгында, өлгөндөн кийин кайра тирилүүдө, андан кийин эсеп китеп болуусунда шектенет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи Кур'ан тавхид маселесинде аларга аныктык, мындайча айтканда, аннык кылып тавхид маселесин түшүндүрүп берди. Аллах тааланын жалгыздуулугу, Аллах тааланын сыйынууда жалгыз зат экендигини бир аят менен эмес, бир канча аяттар менен түшүндүрүп берди. Ал эле эмес, Аллах таалам алардын сыйынып жаткан кудайчалары алсыз экендиги, алардын кудайчалары эч бир нерсени жарата албайт экендигини, жаратса аларга жан бере албайт экендигини эмне кылды? Баяндап берди. Алардын кудайлары, алар сыйынып жаткан кудайчалар эч бир нерсеге кадыр эмес экендигини, алсыз бир маклук экендигини, жаралган экендигини түшүндүрүп, алардын ушул күмөнүнө чек койду. Алардын ушул шегине чек койду. Андан кийин алардын пайгамбарлыкта шектенүүсүнө келе турган болсок, алар ойлойт эле, алардын элесинде пайгамбар деген бул чоң вазыйфа дейт эле.
чоң вазифа болгондон кийин бул вазифаны адам баласы көтөрө албайт. Адам баласы бул нерсеге кудуреттүү эмес. Демек бул вазифаны көтөрүш үчүн Аллах таалам периштелерин пайгамбар кылып жөнөтөт. Периштелер гана ушул нерсеге татыктуу дейт эле дагы адамдардан келген пайгамбарды пайгамбар деп эсептешпейт эле. Аллах таалам бул жөнүндө Куранда эмне дейт? Пайгамбар дагы тамак жеп базарларда жүрөт бекен деп айтышат эле. Алар айтат эле, пайгамбарлар дагы тамак жеп базарларда жүрөт. Себеби алардын элесинде пайгамбар деген эмне адамдар менен аралашпаш керек. Мындайча айтканда, периштелерди пайгамбар деп элестеткенден кийин алар адамдар менен аралашпаш керек деген түшүнүктүү болот эле. Аллах таалам аларга кайша иретинде кул мен анзалал китабаллади жаа бихи Муса. Муса алып келген китепти ким түшүрдү дейт. Аллах таалам ошондой Муса алып келген хидаят, адамдарга хидаят болгон, нур болгон китепти ким түшүрдү өзү деп. Себеби алар ойлойт эле да адамдар мындай рисалатты кабыл ала албайт. Аларга эмне мындай милдет көтөрө албайт дейт эле. Аларга Аллах таалам аяттары түшпөйт дейт эле. Алар билет эле Муса ким болгон? Кадимки адамдын баласы болгон. Ошол эле учурда Мусаны пайгамбар деп билишет эле. Аллах таалам ошолорго кайша иретинде эмне деди? Мусага ким түшүрдү өзү ошол китепти деди. Мусага Аллах таалам түшүрдүбү? Демек Муса адам болду, көтөрдүбү? Демек пайгамбарлыгына эмнеге шектенип атасыздар? Тактап айтканда, Мухаммаддын пайгамбарлыгында эмне шектенип атасыздар деп эмне аларга кайша иретинде ушул аятты түшүрдү. Ошондой эле алар кийин Ибрахим алейхиссалам, Исмаил, Муса ошол сыяктуу пайгамбарлар адам баласына болгонун билгенден кийин бул шегинде эч кандай суу кечпей калгандан кийин алар башка шекке өттү. Алардын негизги максаты, караңыз, бир нерсени жакшылап билиш керек. Бирөө билүү максатында ушундай шектүү суроолорду берсе, ал башка маселе. Ага аныктык жеткенден кийин, тактап айтканда, ага далил жеткенден кийин ал жакшынакай кылып ал адамга түшүндүрүп берилсе, ал сөзсүз кабыл ала турган адам. Бирок мушриктер андай тайпадагы адамдар эмес эле. Мушриктердин максаты эмнеде? Адамдарга зыя, шек күмөн салып, адамдарды динден алыстатуу же болбосо адамдарды такыр динге, ислам динине жакындатуу эмес эле. Түшүнүктүүбү? Ошол максаттан аларга жанагы ар бир сүйлөгөн сөзүнө Аллах таалам тарабынан ушундай жооп келсе дагы алар эмне кылды? Ал жоопту калтырып туруп, исламга кабыл албастан туруп, эмне кийинки дагы шектүү жоопторго секире баштады. Дагы кийинки секирген ошондой шектүү жооптордун бириси, алар эмне дейт эле? Пайгамбар вазифасын жүктөө үчүн ушул бейбачара жетимден башка эч ким табылбай калды. Биздин арабызда ушундай бай, мансаптуу адамдар бар го. Таиф десес Таифте, Мекке десе Меккепте, Мекке шаарында ошол жерден адамдар табылбай, ушул жетим, пайгамбар салам жетим өскөндө, бул жөнүндө токтолуп өткөнбүз, ушул жетим табылыппы деп аны эмне кыла баштады? Тоготпой баштады, жемелей баштады. Ошондо Аллах субханаху ва таала дагы аят түшүрдү. Эмне? Алар Роббиңдин райымын алар бөлүштүрөбү деп. Аллах таалам каалаганына пайгамбарлык берет. Кааласа жетимге берет, кааласа эмне ата-энеси барга берет. Аллах таалам кааласа кедейге берет, кааласа байга берет. Бул жөнү, бул далил Сулайман алейхиссалам, туурабы? Давуд алейхиссалам падыша болду, ошол эле учурда пайгамбар болду. Иса алейхиссалам мисалы кедей болду, пайгамбар болду. Муса алейхиссалам мисалы ошогондор бардыгына мисал келтирсек болот да. Демек алардын оюнда эмне? Аллах мындай жалаң гана аттуу, баштуу, мансаптуу адамдарды пайгамбар кылыш керек эле деген эмне ойдо эле. Бирок албетте андай эмес, бир туугандар. Аллах өзүнүн райымын өзү каалаган пендесине берет. Аллах таалам кылган нерсесинен суралбайт, балким сиз менен биз суралабыз. Туурабы? Алар ошентип эмне кылышты? Ушул суроосуна, ушул шектүү суроосуна дагы Аллах таалам тарабынан жооп алышты. Андан кийин дагы башка шектерине ачка чыгара баштады. Алда болсо, алардын айтуусу боюнча дүйнөдөгү бардык падышалардын, элчилердин алдында топ-топ кызматчылары, сакчылары болот. Силер айтып жаткан Мухаммад деген адамдын алдында бир дагы сакчы жок го, бир биздин тил менен айтканда телохранители жок го дейт. Акыйкатта караңыз, бир туугандар, бай адамдар, бай манап адамдар, Аллаху алам, бул кыяматка чейин калса керек, бүт нерсени, көпчүлүк албетте, бардыгы эмес, бүт нерсени байлык менен таразалап калат. Алар ойлойт, Аллах таалам жакшы көргөн кулуна байлыкты берет деп. Алар ойлойт, Аллах таалам жакшы көргөн кулуну ушундай бийлик, мансап менен эмне фазилетин көтөрөт деп. Албетте андай эмес, бир туугандар. Албетте андай эмес. Бул такыр туура эмес. Эмне? Ой жүгүртүү. Аллах субханаху ва таалам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? Аллах субханаху ва таалам сүйгөнүнө дагы, сүйбөгөнүнө дагы байлык берет деди. Бирок
Динди кимге берет деді? Сүйген құлына берет деді. Демек, таразы дин менен болуш керек, бир туугандар. Аллах таалам сизге динди бердиби? Сиз эң бактылуу адамсыз, акыйкат, бир туугандар. Эң бактылуу адамсыз. Жердин үстүндөгү ушундай бактылуу адамсыз. Сиз балким бүгүн ушул бактылуулугуңуздун кадырына жетпей аткандырсыз. Бирок бир тууганым, билиңиз, сиз жердин үстүндөгү эң бактылуу адамсыз. Ла илаха иллаллах дегениңиз үчүн. Сиз Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынбаганыңыз эң чоң бактылуулук. Жердин үстүндө 7 миллиард адам бар болгон болсо, 7 миллиард адамдын жарымынан көпчүлүгү, балким 80% десек дагы адашпасак керек, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынгандар. Аллах таалам жараткан нерсени кудай кылып алгандар. Караңыз, жаратуучуну таштап, жаратылганды кудай кылып, ошол жаратылгандан пайда зыян күтүп, ошол жаратылган нерседен жардам тилеп, ошону кудай тутуп, ошого ибадат кылып аткандар. Бул эң чоң бактсыздык эмеспи? Караңыз, чычканга сыйынганы бар, уйга сыйынганы бар, даракка, ташка, тоого эмне жок ошо сыйынбаган. Бүт эле нерсеге жада калса, адамдын жыныстык мүчөсүнө сыйынгандар дагы жок эмес. Ошондой адамдардын астында Аллах субхана ва таала сизди дин нематы менен нематтап, өзүнүн жалгыздуулугун түшүндүрүп, жана жалгыз өзүнө сыйынуучу кылып койгондугу өзү бир чоң бактылуулук эмеспи? Сиздин пешенеңиз, бир туугандар, Аллах үчүн тийип атат. Субханаллах, кандай сонун бактылуулук. Көпчүлүгүбүз ушул нерсенин кадырына жетпейбиз, бир туугандар. Сиз менен биздин пешенебиз Аллах үчүн тийип атат. Жаратуучу үчүн тийип атат. Канчалаган адамдын пешенеси маклук үчүн тиет, бир туугандар. Сиз менен биздин белибиз Аллах үчүн ийилип атат. Руку кылып атабыз Аллах үчүн. Жалгыз Аллах үчүн кылып атабыз. Канчалаган адамдардын бели байлык үчүн, бийлик үчүн, же болбосо дагы башка бир кудайча үчүн ийилет. Сиз андан айырмаланып, сиздин ибадаттарыңыз бардыгы, жүрөк ибадатыңыз, диний ибадатыңыз бардыгы Аллах үчүн болуп атпайбы? Сиз эң бактылуу адамсыз. Эми сизге бирөө келип туруп, ушул диниңди $1 миллион сатып алам десе, сатасызбы? Ушундай нематтан кийин сатасызбы? Ушундай нематтын, ушундай кадырын билгенден кийин. Бир тууган, балким бүгүнкү күндөгү ушул коомчулуктагы кээ бир адамдар сатып жиберүүгө даярдыр. Бирок сиз менен биз алхамдулиллах сатпайбыз. 1 миллион эмес, 1 миллиардка дагы сатпайбыз. Себеби сиз менен бизге берген Аллах тааламдын нематы ал акчага өлчөнө турган немат эмес, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Сиз менен биз Аллах таалам тарабынан ушундай сонун бир немат менен нематталганбыз. Бул нематты Аллах таалам өзү каалаган кулуна гана берген. Сиз эң бактылуу адамсыз демек. Өзүңүздү эч качан бактсыз эсептебеңиз. Балким материалдык жашоодо бир ийгиликке жетпей аткандырсыз. Же болбосо үй бүлө жашоосунда, же болбосо башка бир жашоодо кандайдыр бир тармакта жашоонун кандайдыр бир тармагында ийгиликке жетпегендирсиз. Бирок ал деген сиздин бактсыз болуп калды дегениңиз эмес. Сизди Аллах таалам мусулман кылып жаратып койгондуктун алдында берки сизге жеткен кичинекей сыноо бул эч нерсе эмес, бир туугандар. Ошондуктан сизге кандайдыр бир сыноо жетсе, алымдар эмне дейт? Сизге кандайдыр бир сыноо жетсе, кыйынчылык жетсе, Аллах таалам мындан дагы чоңуну беришке кадыр эле. Бирок Аллах таалам сизге ушуну берди деген сезимди жүрөгүңүзгө алып келсеңиз, ошондой туйгуну жүрөгүңүзгө алып келсеңиз, сиз ошол эмнени, ошол сыноону, ошол кыйынчылыкты эмне менен тосуп аласыз? Сабыр менен жана ыраазычылык менен тосуп аласыз дейт. Эми сабыр менен жана ыраазычылыкты, кыйынчылыкты ошол сабыр жана ыраазычылык менен тосуп алган адам, бул Аллах таалам алдында даражасы бийик болгон адам. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам момундун абалы кандай сонун дейт. Кандай сонун, акыйкатта бир гана бул бир гана момун мусулманда табылат, башка эч кимде табылбайт. Эгер кыйынчылык жетсе, сабыр кылып, алхамдулиллах дейт, ага ажыр дейт. Жакшылык жетсе, ага дагы алхамдулиллах дейт, ага дагы ажыр алат. Субханаллах, сизге кыйынчылык жетсе дагы ажыр алсаңыз, жакшылык жетсе дагы ажыр алсаңыз, bunday немат Аллах таалам кимге берген? Эч кимге берген эмес. Демек сиз бир туугандар эң бактылуу адамсыз. Айтайын деген нерсе, бай адамдардын таразысы менен дүйнөнү таразалабаңыз. Бай адамдын таразысы менен бүгүнкү күндөгү коомчулуктун көпчүлүк адамдардын таразысы менен таразалабаңыз. Эгерде адамдардын көпчүлүгүнү ээритсеңиз, адашып кетесиң деп Аллах таалам Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи айткан. Адамдардын көпчүлүгүнү ээритсең, адашып кетесиң. Бүгүнкү күндөгү адамдардын таразысы эмне? Дүйнө. Бир туугандар, дүйнө, бийлик, мансап, ушул нерсе. Сиздин бактылуулугуңузду алар эмне менен калчайт? Байлык, дүйнө, ушул нерсе менен калчайт. Жок, бир туугандар, сиз менен биздин динибиз себептүү Аллах таалам берген бактылуулугубузду эгерде ошол динини таппай жүргөн, Роббисин таппай жүргөн адамдарга берсе, бир туугандар, ошолор чыныгы кадырына жетсе керек эле. Биз бирок тилекке каршы кээ бир учурда ушул нерселерди унутуп калабыз. Андан кийин караңыздар, мушриктер бир туугандар
ушундай деп айтышты. Бул эмне деген пайгамбар деди. Тамак аш жейт, базарларда жүрөт. Эгер аны менен бирге элдерди эскертүүчү бир периште түшүрүлсө дейт, же ага асмандан казына ташталса, же болбосо андай же андан жей турган бак бостону болсо дейт, капырлар эмне деди? Ошондой болсо жакшы эмес беле, ошол чыныгы пайгамбар болот эле деди. О адамдар, силер сыйкырланган кишиге ээрчип жатасыңар дешти. Алар жогоруда айтып өткөндөй, пайгамбар болгондон кийин ал жан жөөкөрлөр менен жүрүш керек, сакчылар менен жүрүш керек деген түшүнүктө эле. Бирок бир туугандар, караңыз, Аллах Таалам аларга дагы жооп берди. Эгерде ал пайгамбар салсам сакчылар менен жүрө турган болсо, пайгамбар салсамдын ушундай жалаң байманаттар жүрө турган болсо, пайгамбар салсамдын сөзү кедейге, кембагалдарга, карапайым элге жетпей калат эле го деп. Пайгамбар салсамдын карапайым адамдардан чыккандыгы пайгамбар салсам эмне бардык элдерге бирдей мамиле кылганга. Байга дагы, кедейге дагы бардыгы менен бирдей болгондугу. Жан жөөкөрдүн болбостугу пайгамбар салсамдын эмне кедей кембагалдар менен кенен кесир сүйлөшүп, ошолорго кенен кесир дават кылганга ишик ачып берет. Туурабы? Бүгүнкү күндө элестетиңиз. Жан жөөкөрлөрү бар адамдар, жалаң мансабы бар адамдар, туурабы? Алар акчасы бар, жан жөөкөрлөрдү коюп алгандан кийин аларга каалаган адам кире албайт. Пайгамбар салсам андай адам болгон эмес. Пайгамбар салсамдын эшиги бардык момун мусулман үчүн ачык болгон. Коомчулуктун бир тайпасы үчүн ачык, бир тайпасы үчүн жабык деген нерсе пайгамбар салсамда болгон эмес. Түшүнүктүбү? Мушриктер андан кийин бул нерсеге жооп алып, бирок эмне алардын максаты ушул мусулмандардын ичинде шекти жаратуу болгондон кийин алар башка дагы эмнеге өтө баштады? Башка шек күмөндүү сөздөрдү тарата баштады. Алда болсо өлгөндөн кийин тирилүү бар экен деп. Мушриктер ушул нерсеге иман келтирбейт эле бир туугандар. Караңыз, өлгөндөн кийин тирилүү бар деген ишеним жок эле. Алар ошол себептен биз өлүп сөөк болуп, топурак болуп чирип кеткенден кийин кайра тирилебизби дейт эле. Ата-энелерибиз дагы, мурда өлүп кеткен ата-энелерибиз, ата бабаларыбыз дагы тирилеби деп айтат эле. Алар иман келтирбейт эле ал нерсеге. Ишенбейт эле өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар экендигине. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол акыйданы, ошол батыл, бузуку акыйданы жокко чыгарып эмне деди? Албетте өлгөндөн кийин кабыр жашоосу бар. Кабыр жашоосунан кийин эмне бар? Кайра тирилүү бар. Ал тирилүү болгондон кийин эсеп китеп бар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени айтып, эмне туура, чыныгы боло турган, келечекте сиз менен бизди күтүп турган эмнени, акыйданы, ошондой боло турган нерсени айтып, туура акыйданы алып келди. Андан кийин алар дагы ошол эле сөз менен тынбастан Аллах Таалам башка аятта ушундай деп айтты: биз өлүп кайра тирилсек, бул өтө алыс нерсе, бул болбой турган нерсе деп айтышты. Кантип эле бул болуп калсын деп. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, бүгүнкү күндө дагы ушундай адамдар жок эмес. Өзүнү мусулман деп туруп, бирок өлгөндөн кийин кайра тирилетинигенге ишенбей турган адамдар жок эмес. Биз билебиз, имандын түркүктөрүнүн бирөөсү акыретке иман келтирүү, туурабы? Акыретке иман келтирбеген адам ал исламдан эч кандай, имандан эч кандай орду жок. Акыретте мейли ал намаз окусун, мейли ал орозо кармасын, зекет берсин, бирок акыретке иман келтирбеген адам кантип мусулман деп айтабыз? Себеби Аллах Таалам Куранда имандын шарттарын айтып өтсө, пайгамбар салам имандын шарттарын айтып, ошонун бирөөсү акыретке иман келтирүү десе, ага иман келтирбегендерди биз кантип мусулман дейбиз, туурабы? Бир устаздардын бирөөсү айтат, бир инсан келип айтат деген, кантип эле акырет болсун, акыретке барып келгендер барбы деп ошондой дейт экен да. Мында өлүп туруп кайра тирилип келгендер барбы деп ошондой дейт. Караңыз, эми сиз менен биздин коомчулукта ушундай адамдар жок эмес. Өткөндө айтып өткөндөй, коммунисттердин тарбиялаган эмнелери, кадрлары бүгүнкү күнгө чейин жок эмес. Ошондой жүрөгүнө ишеним, туура эмес ишенимдерди киргизип койгон. Анан жанагы дагы жөн калбай жакшынакай жооп бериптир. Барып туруп жок экен деп келгендер дагы барбы деп сурап кана. Ал сурап атат да, барып келгендер барбы деп. Сен мага таап берчи, барып туруп жок экен деп келгендерди. Сен эмнеге жок деп ишенип атасың дептир да. Барып туруп жок деп келдиби деп. Ал да туура жооп берген. Мусулман адам айтабыз го, зирек болуш керек. Ар бир адамды суроосуна жараша өзүнө жооп бериш керек. Суроосуна жараша өзүнө эмне жообун алыш керек, сөзсүз түрдө. Андан кийин Аллах субханаху ва таала: "Хал надуллукум аля раджулин юнаббиукум иза муззиктум кулла мумаззакин иннакум лафи халқин жадид." Мен сиздерге ушундай адамды көрсөтөйүнбү дейт. Силер эгер өлүп жок болуп кетсеңер, ал кайра силерди тирилесиңер деп айтат дейт. Афтара алаллахи кадбан ау бихи джинна. Ал Аллах Таалама жалган айтып жатат, же ал жин болуп калган кимсе деп ошондой деп айтышты дейт. Мекке мушриктердин сөзү менен Аллах Таалам Куранда баяндады. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсесине дагы эмне кылышкан? Иман келтирген эмес.
Андан кийин ошол эле бойдон калбастан алар эмне кылган? Өлгөндөн кийин кайра тирилүүдө дагы аларда шек болгон. Алар кантип эле тирилүү, өлгөндөн кийин тирилүүдө айтып өттүк. Эми эсеп китепте дагы аларда шек болгон. Кантип эле эсеп китеп болот деп. Эми караңыз. Бул дүйнөгө келип, залымдар зулумдугун кылып өлүп кеткен болсо, мазлум болуп өлүп кете турган болсо, бул адилетсиздик болуп калбайбы? Туурабы? Зулум кылган зулумуна жараша жазасын албаса, мазлум өзүнүн мазлумун өлчөмүнө ошол залымдан тартып албаса, бул адилетсиздик болуп калат го. Бул Аллах Тааламдын адилеттүү сыпатына жарашпай турган сыпат. Туурабы? Бул Аллах Тааламдын данышмандуулугуна эч кандай жарашпай турган сыпат. Аллах Тааламдын данышмандуулугу ушундай: зулум кылган адам зулумунун эмнесинин жазасын көрүш керек. Жакшылык кылган адам жакшылыгын көрүш керек сөзсүз түрдө. Мына ошондо чыныгы данышмандуулук орун алат. Чыныгы Аллах Таалам эмне жараткан максат орундалып, жанагы эмне болот? Аллах Тааламдын адилеттүү деген сыпаты орундалат. Туурабы? Демек, сөзсүз түрдө бул нерсе болуш керек. Бул нерсе дегенде максат эсеп китеп болуш керек. Эртең кыямат күнү ар бир адам кылган нерсеси үчүн жооп берет. Жаман иш кылган адам кыпындай жаман иш кылса дагы ошол жамандыгынын жазасын алат. Жакшылык кылган адам кыпындай жакшылык кылса дагы жакшылыгынын эмне соонун көрөт. Андай күн сөзсүз болот иншалла. Андан кийин караңыздар, афанажалул муслимина кал мужримин ма лакум кайфа тахкумун. Алар эми мусулмандарды эмне кыла баштады? Ушундай шылдыңдап неме кыла баштаганда, жемелей баштаганда Аллах субхана таала алар мусулмандарды мужримдер сыяктуу, кылмышкерлер сыяктуу көрүшөбү дейт. Алар кандай өкүм кылып жатышат деп Аллах таала ушундай аят түшүрдү. Ам хасибалладина, Аллах субхана таала же болбосо күнөө иш кылган адамдар, биз аларды иман келтирип салих амал кылган адамдар сыяктуу кылышыбызды жана өздөрүнүн жашоолору менен өлүмдөрү да алардыкы менен бир даража болушун ойлоштубу дейт. Бунда максат Аллах субхана таала ошолорго жооп беретин айтып атат. Бул дүйнөдө кылмыш кылып жүргөн адам жакшы солих амал кылып жүргөн адамдан менен бирдейби? Жок, албетте андай болбош керек. Кылмыш кылып жүргөн адам кылмышына жараша жазасын алыш керек. А жакшылык кылган адам жакшылыгынын ажырын алыш керек. Андай силер ойлогондой нерсе болбойт эч качан. Балким эмне кылмышкер кылмышына жараша жаза, жакшы адам жакшылыгына жараша сыйлыгын алат деп Аллах субхана таала жооп бир канча аят менен жооп берди. Бирок мушриктер өздөрүнүн текеберчилигинен ажыра албады. Тактап айтканда текеберчилигинде кала берди. Алар дагы бир жаңы метод ойлоп чыкты ошо динге тоскоолдук кылуу үчүн. Кандай метод? Кандай ыкма? Адамдарды Куран угуудан тосуу жана байыркылардын эпосу жомоктору менен алакысытуу. Караңыздар, ошол жердеги карапайым адамдар Куранды угуп, Куран менен иманга келип кетпеси үчүн алар бүт мүмкүнчүлүгүн сарптады. Субханаллах, таң калыштуу. Куран укпаштыгы үчүн бүт мүмкүнчүлүгүн сарпташты. Караңыздар, Куран угуп, ошолор иманга келип, карапайым адамдар иманга кирип кетпестиги үчүн ошол Мекке элинин аттуу баштоолору айрыкча эмне кылды? Колунан келишинче салымын кошуп, ошол жерде кызмат кылышты. Кээ бирлери жада калса ушундай деңгээлге барышты. Назир ибн Харис деген мушрик мурдагы адамдардын мурдагы ушундай эпос, мисалы Ростам же болсо Исфандар дегендер эпостор болгон. Ошол эпосторду жаттап, жана Куран окулган жерге бара калат эле дагы ошол эпосторду мен дагы силерге бул Мухаммад айтканда дагы сону кылып айтып берем деп, эмне бизде эпосту кадимкидей кыраатка салып айтат го, ошол сыяктуу кылып айтат эле. Эпос деген бизде эми кыргыздарда манас эпосу бар. Ошол сыяктуу нерселерди Куран окулуп аткан учурда эмне кылат эле? Адамдарды алаксытыш үчүн, Курандан чалгытыш үчүн ошол нерселерди эмне атайын уюштурат эле. Ал эле эмес, бир туугандар, караңыздар, андан дагы таң калыштуусу өздөрүнүн жанындагы акчаларына, чөнтөктөрүндөгү акчаларына атайын ырчы, бийчи адамдарды сатып алып, ким Куранны угам десе, же Куран угууга камдана турган болсо, же Куран угуп жатканын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ушундай маектешип, баарлашып жатканын уга турган болсо, ошол аялды же ошол ырчын алып барып туруп, ошол бийчини алып барып ошол жерге жанагыны алакысытып, жанагыны азгырып, жанагы Куранды укпаш үчүн ошол жерге эмне кылат эле? Коюп жиберет эле. Субханаллах. Таң калыштуу, эң таң калыштуу нерсе десек адашпасак керек. Аллах таалам ошол жөнүндө аят түшүрүп: "Ва минан наси ман яштари лахвал хадиси лиюдилля ан сабилиллах". Карасаңыз, адамдардын арасынан ушундайлар бар дейт. Адамдарды туура жолдон, Аллах тааламдын туура жолунан адаштыруу үчүн эмне кылат дейт?
лахвал хадисти сатып алат дейт. Лахвал хадис Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху мен Аллах менен касам ичем айтам, бул жерде лахвал хадис бекер сөз, сөзмө сөз которгону бекер сөз. Бул жерде музыка деп айткан. Таң калыштуу эмес бир туугандар. Бул бүгүнкү күндө таң калыштуу эмес. Бүгүнкү күндө сиз менен биз ислам үммөтүнү, мусулмандарды Кур'ан угуудан алыстап туруу үчүн эмнени киргизген? Музыка, музыканын түрлөрүн киргизди. Музыканын түрлөрүн киргизип, сиз менен биз көрүп жаткан телевидениялар болобу, же болбосо радиолор болобу, же дагы башка нерселер болобу, интернет булактарынан болгон каналдар болобу, бардыгыны эмне музыкага толтуруп койду. Ал дегени сиз менен бизде убакыт болбош керек Кур'ан укканы. Телесериалдар мисалы. Сиз менен бизде убакыт болбош керек Кур'ан укканы. Сиз менен бизде Кур'ан уксак дагы Кур'анга ой жүгүртүүгө убакыт болбош керек. Сиз менен биз Кур'ан уккан деңгээлде, даражада болгондо дагы бирок Кур'анга сиз менен биз араб болбогон үчүн Кур'анды ой жүгүртүү үчүн Кур'ан котормолорун окушубуз керек да. Ошондой болбош үчүн бүт эмнелерди неме кылды? Метод бүт колдорунан келишинче салымдарды кошту. Эң таң калыштуусу бир туугандар, караңыздар, жакшылап ойлоп көрсөңүздөр, ошондой бир телевиденияны сатып алыш үчүн же бир телевиденияны түптөш үчүн миллиондогон акчаны сарптайт. Ошол телевиденияда жалаң музыка болот. Же болбосо жалаң сериал, кинолор, же болбосо жөнөкөй жанагы зарубежный кинолор болот. Караңыз, биз бир нерсеге таң калдык. Мына ушул күндө мисалы биз жашаган эле жерде телевизордо ушундай айтсаңыз 30-40 канал бар экен. Мен жана параболтика менен эмес, жөнөкөй антенна менен болгон каналдарды айтып атам. Эми ошолордун ичинде мисалы Жалал-Абадта 20дан ашуусу өзбек тилиндеги каналдар. Ал эми бир 10-дой, 15-дей кыргызстандын каналдары экен. Эми анализ кылып карап көрдүм да, карап көрсөм, ошол 40-дай, 50-дөй каналда бирөөсүндө, экөөсүндө анча-мынча дин жөнүндө сөз болот экен. Бирөөсүндө анча-мынча дин жөнүндө болот. Ал жерде да дайым эмес. Бирок ошол эле дин жөнүндө сөз болгон жерде кадимкидей жөнөкөй зарубежный кинолорду эле коюп койот экен, башка нерсени деле коюп коет экен. Ал бир учурда Куранды коюп коет экен. Айрыкча түнү Куранды коюп, таң атканга чейин Куранды коюп коет экен. Бул бир туугандар ачынарлуу нерсе. Ачынарлуусу эмнеде? Ачынарлуусу сиз менен бизди ушундай нерселер менен алек кылып койду. Сиз менен биздин балдарыбыз эми барып телевизорду коет да. Эми сиз айтышыңыз мүмкүн, менин үйүмдө телевизор жок го деп. Бирок көпчүлүк бүгүнкү күндө мусулмандардын үйүндө бар да. Мен эми көпчүлүк үчүн сүйлөп атам бул нерсени. Көпчүлүк адамдардын үйүндө телевизор бар. Телевизорду койсо 40-50 каналдын ичинен тамдап туруп, кайсысын көрсө дагы динден алаксызда турган каналдар да. Көрдүңүздөрбү? Айтайын деген нерсе, ошол адамдар сизди, бизди динибизден алсатыш үчүн эч нерсесин аяган жок. Сиз диниңиз жайылтыш үчүн эмнеңизди бердиңиз. Ошол адамдар өзүнүн динини, өзүнүн ошондой идеологиясын, же болбосо өзүнүн бир мнениясын, пикирини жайылтыш үчүн миллиондогон акчаларды сарптады. Сиз канча сомуңузду сарптадыңыз диниңиздин адамдарга жетиш үчүн? Эгерде мусулман, биз айтабыз да, мисалы биз мусулман өлкөбүз, мусулмандар көпчүлүктү түзөт деп, мусулмандар динине гам кылганда бир канал ачып койбой беле? Туурабы? Жалаң ислам жөнүндө сөз кылган. Ачпай беле? Же болбосо радио ачпай беле? Радио бар, ислами деп айтылат, бирок музыка, постоянно музыка. Абдуллах ибн Масуд мына аятты музыка деп атса, эми ошол ислами деген каналда музыка, радиодо музыка болуп атса, сиз менен биз эмне дейбиз эми? Көрдүңүздөрбү бир туугандар, бул жерден эң чоң пайда мушриктер эзелтеден пайгамбар саллаллаху убагынан баштап динди тосуу үчүн миллиондогон акчасын аяган эмес. Сиз менен биз бир туугандар кичине кеде динге зарыл акча керек болуп калса, чөнтөгүбүздөн кичине акчаны чыгарганга аянабыз. Акыйкат бул бир туугандар. Бул ачынарлуу нерсе. Кээ бир адамдар, мушриктер өзүнүн кирешесинин 30%-ини ошол фасадты таратууга иштетет. Сиз менен биз 10% кирип аткан кирешебиздин 10% эмес, 5%-ин дагы бербейбиз кээ бир учурда. Ошондой бир туугандар. Бул ачынарлуу нерсе. Эми сиз менен биз кантип элдерге дин тарайт дейбиз? Ошол адамдар 50 каналды алып коюп, 50 каналды каржылап аткандан кийин сиз менен биз бир канал ача албасак, бул ачуу акыйкат. Бүгүнкү күндө сиз менен биздин жаштарыбыз телевизор менен чоңоюп атат. Биз азыр жанагы 19-18 кылымда эмеспиз да, балдарыбызды үйдө отургузуп тарбия бере турган. Азыр 21-кылым, мындайча айтканда технологиянын кылымы, балдарыбыз бизге биздин ата-энесине караганда көбүрөөк интернеттен, телевизордон тарбия алып атат. Ошондой заман, туурабы? Туура бул бир туугандар. Азыр туура эмес деп башыңарды ийкесеңер дагы, бирок жүрөгүңөр эмне сиздердин башыңыздар жалганчы экендигин тастыктап турат. Себеби биздин жаш балдарыбыздын көпчүлүгү интернетте турат. Өзүбүздүн үйүбүздөн баштайт, ар бирибиздин интернетте турат. Мультфильмдерди көрүп атабы? Мультфильмдерди.
Бүгүнкү күндө мисалы 1 же 2 мультфильмди билебиз, исламий мультфильмди. Миллион мультфильм бар, исламий эмес. Эң ачынарлуусу билесизби? Жаш баланын мол жанагы психологиясыны өзгөртүү бул ушу жаш баладан башталгандыгын өтө жакшы билет дагы. Мультфильмдерге ширк эмне ушундай жаман нерселерди аябай көп кошот. Эгер адашпасам өткөн сабакта айтып бердим окшойт да, мультфильм жөнүндө. Же айтпадымбы? Мультфильмди караңыз. Айттым а? Мультфильм сыйкыр жөнүндө бүт нерсе ушул мультфильмден алат. Жаш балдарды карасаңыз, менин волшебный палочкам бар деп көчөдө жүргөндөр эмне кылат? Ошондой Гарри Поттер деп өзүнүн сыйкырчы элестетип калат да. Сыйкырчы бул сыймыктуу кетип экен деп билип калат да. Бир тондар караңыз. Эми караңыз, биздин үй бүлөбүз жаш кыздарга сабак берет. Бир нерсе таң калдырды дейт. Эми бизге айтат, бир нерсе таң калдырды дейт. Кичинекей кыздар дейт, TikTok'ту билет экен дейт. Мен мисалы TikTok'ту билбейм. Мен билем, атыны билем. Программа бузукулукты тараткан программа экен билем, бирок иштетпейм ал нерсени. Ошол кыздар TikTok'ту билет экен дейт. Кайсы кроссовка мода, кайсы кийим мода, ошолорду билет экен дейт. Караңыз, ушундай деңгээлде айтат дейт. Сиздин кроссовкаңыз жанагы мода болгон кроссовкадан экен дейт. 6 жашар кыз ушул нерсени айтат дейт. Ал кыз атасы точно үйрөтпөсө керек. Бүгүн мына модада болуп атат. Кроссовканы алып келип көрсөтпөсө керек. Ал нерсени каяктан алат? Албетте интернеттен. Айтайын деген нерсе бир туугандар, көрдүңүзбү? Сиз менен биз уктап турган учурда алар бизге кызмат кылып атат, күйүп атат биз үчүн күйүп атат. Ушул байкуштар ушинтип артта калып, сакал коюп жүрө бербесинчи, ушуларда бир маданиятка жетсинчи деп биз үчүн күйүп атат. Айнанайын, эй элим, качанга чейин ушундай жүрөсүңөр деп биз үчүн күйүп атат. Аларды туура түшүнүш керек. Сиз күйүп атасызбы алар үчүн? Алар сиз үчүн чын ыклас менен күйүп атат. Ушулар адашып кетип атат, араптарды ээрчип кетип атат. Кара кийим кийип бир жолу аялдарын чүмбөткө неме кылып койду, мындайча айтканда башына кап кийгизип койду деп байкуштар ушунчалык өртөнүп атат. Себеби аял киши маданияттуу болуш керек. Сиз не күйүп атасызбы? Сиз дагы алар үчүн күйүп коюң да. Ошондой бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул эзелдеден болгон нерсе. Андан кийин куугунтук жана куугунтук жана зулумдун башталышы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам караңыз, ушул даваттагы тосуу методдору эч кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана мусулмандарга таасирин тийгизбегенден кийин эми мушриктер мындайча айтканда радикал немеге өттү. Радикалдуу уже амалга өттү. Ал деген уже каттуу кыйнап, азаптап, зулум кылып, ошол нерсе менен кайтарабыз деди. Бирок албетте, субханаллах, жогорудагы немелери, акмалары эч кандай пайда бербегенден кийин бул дагы пайда бербеди. Бирок колунан келишинче кыйнады. Албетте, эң биринчи кыйноого, азапка дуушар болгондор булар алсыз мусулмандар эле. Себеби алсыз мусулмандар артында жөлөк таягы жок эле. Көпчүлүгү кулдар эле. Караңыз, бир туугандар, ушунчалык деңгээлде кыйынчылыкты көрдү. Ушунчалык деңгээлде кыйналды. Бирок бир дагы кул болсо дагы артка кайтып кеткен жок бир туугандар. Субханаллах. Иман деген ушундай нерсе экен. Иман барып адамдын жүрөгүнө өзүнүн уругун эгип койго турган болсо, ал урукту эч бир нафс, эч бир махлук суруп ала албайт экен. Аллах таалам суруп алмайынча. Субханаллах, ушундай нерсе экен. Караңыз, ошол денеси жагынан алсыз болушуна карабастан, материалдык жактан алсыз болушуна карабастан, Аллах субханаху таала алардын жүрөгүнө иман эмнесини, ушул данын экенини, алар ал нерсени эмне кылды? Берип койгон жок башка бирөөлөргө. Сатып дагы жиберген жок. Балким ал нерсеси канчалык азап көргөн сайын ан сайын күчөй баштады. Миңдеген сахабаларды мисал келтирсек болот. Ошолордун бирөөсү, экөөсү менен токтолобуз. Билал ибн Рабах радиаллаху анху. Билал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам исламды жаңы дават кыла башлаганда исламга келген. Караңыз, Билал радиаллаху анху кулу болгон. Умай ибн Халафтын кулу болгон. Кулу болгондо Умай ибн Халаф анын исламга киргенин билгенден кийин аны кыйноо калган. Себеби мушриктер ушундай келишим кылды. Келгиле, кимдин астына кулу исламга келген болсо, же бир алсыз адам исламга келген болсо, аны ушул күч менен токтотойлу деген келишим кылышкан. Анан ар бир өзүнүн кулунан баштады албетте. Умай ибн Халаф Билал радиаллаху анхуну каттуу кыйнады. Жада калса жаш балдарга мойнуна ушундай кишени салып туруп, чуркатып ушундай ойногула деп берип койду эле. Ал эле эмес, аны ысык ушунчалык жумуртканы бышырып жибере турган деңгээлде, ошол салса бышырып жибере турган деңгээлдеги кумга алып барып туруп, жаткызып коюп, ал эле эмес, үстүнө ташты бастырып койду эле. Бирок Билал радиаллаху анху ал нерседен
ошондой кыйынчылык азаптан кийин артка кайтып кеткен жок, балким анын ыйманына ыйман кошулуп, ал ан сайын бекем мусулмандардын катарына кошулду. Ахад, 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 Аллах Тааланын ахад деген исмini билет эле. Ошол нерсе менен эмне ахад, ахад деп эмне өзүн соротуп, ошондой кыйынчылыктарда, ошондой азаптарга сабыр кылды. Андан кийин күндөрдүн биринде аны Умар радыйаллаху анху ошондой азапталып атканын көрүп сатып, анан аны азаттыкка чыгарат. Ошолордун бирөөсү караңыздар, Ясир, Аммар ибн Ясир, Аммар ибн Ясирдин апасы Сумайя, Ясир, ошол үчөө тең булар ошо кулдудан азат болгон адамдар эле. Кулдан азат болгон адамдар болгондуктан буну ошол немелер жанагы өзүнүн уурусу Бану Максум келип каттуу кыйынчылыкка алды, каттуу азапка алды. Ошол азапка чыдабай атасы шейит болду. Андан кийин апасы каттуу кыйнаганда Мухаммадды сөккүн, биздин Лат Узабызга ушундай аруулагын, ушуларга неме алкыш айткан дегенде, жанагы жок дегенде, анын ошол кээ бир риваяттарда фаржына деп келет, жыныстык мүчөсүнө ошондой немени найзаны сайып өлтүрүштү дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол жерде кыйналып турган учурда алдынан өтөт эле. Бирок эмне дейт эле? Сабран я аля Ясир. Эй, Ясирдин үй бүлөсү, сабыр кылгыла, сабыр кылгыла. Чындыгында сиздерге Аллах Таала алдында улуу бейиш бар деп эле айтат эле. Бул да болсо бир туугандар ушундай учурлар болот. Пайгамбар саллаллаху пайгамбар болушуна карабастан, караңыздар, мусулмандарда эч кандай күч болбогондуктан мусулмандар эмне сабырдуулукка гана мөөндөт. Эч кандай эмне жана каршы турушка, аларга каршы чыгышка эч кандай үн ал жерде чакыруу болгон жок. Демек, пайгамбар саллаллаху баштапкы даватында биринчи этабында бир туугандар кыйнаса дагы пайгамбар саллаллаху сабырдуулук өндөйт эле. Сабырдуулук өндөйт эле. Андан кийин жанагы жерде Аммар ибн Ясир да ушунчалык каттуу кыйкырганда Мухаммадка карап айткан, жана биздин Лат Узабызды жакшылык менен тилдегин дегенде, айла жок ушунчалык кыйналып кеткенде пайгамбар саллаллаху сөгүп, анан эмне Лат Узабага ушундай жакшы сөздөрдү айтканда, жанагы жерде коюп жиберет. Аммар ибн Ясир келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйлап келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ушундай болду, эмне кылайын дегенде пайгамбар саллаллаху эртең да кокус кыйнаса ошол сөздү айткан дейт. Ошондо Аллах субхана ва таала эмне ушундай аят түшүрөт. Кимде ким иманга келгенден кийин Аллахка капыр болуп, көкүрөгүнү капырчылыкка кенен ачып койсо, аларга Аллах Тааланын улуу азабы бар. Бирок жүрөгү иман толо, бейпилдүүлүк менен айта турган болсо, алар ал нерседен эмне алыс болот. Тактап айтканда, аларга Аллах Тааланын азабы жетпейт. Демек, ушу шариятта эреже болуп калды. Икрах, каттуу кыйналганда жүрөгү иманга толо болуп туруп, бирок ошолор сураган, талап кылган нерсени айтып койсо, ал менин имандан чыгып кетпейт. А бирок жүрөгү ошол нерсеге разы болуп туруп айта турган болсо, анда имандан чыгып кетет. Түшүнүктүбү? Андан кийин караңыздар, да бир кул Хаббаб ибн Арт деген кул бар эле, ал темирчи болгон. Темирчи болуп иштегенде анын эмне Умму Анмар деген кожоюну бар эле. Умму Анмар аны каттуу кыйнайт эле. Ушунчалык каттуу кыйнагандан жана темирлерден эмнесин басат эле, кызытып туруп басып жөн жери калган эмес, бүт жери шрамга толуп кеткен. Караңыз, кийин ушул исламга келген, кийин Мединеге келип жүргөндөн кийин Хаббаб ибн Арт ушундай дейт, ичин мындай кылып ачса, денесинде шрам эмес жери калган эмес экен. Бүт жерине ошондой эмне басылган, жанагындай кызытылган темир басылганын көрүшкөн экен сахабалар. Андан кийин бул эле нерсе менен мындай айтканда алсыз кулдар менен чектелип калбастан, кээ бир учурларда күчтүү сахабаларга дагы ушундай кичине азап жеткизгендиги белгилүү. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга албетте бул нерсени жеткизе алган эмес. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында Абу Толиб турат эле. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аттуу баштуу адамдар эле. Булар ушундай аттуу баштуу шарапаттуу адамдарга бунчалык деңгээлде кыйынчылык жеткизбейт эле. Себеби биринчиден анын аттуу баштуулугу, экинчиден анын артында турган уурусу тоскоолдук кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уурусу күчтүү уру болгондуктан, Курайш урусу болгондуктан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын урусу менен, Курайш урусу менен эч ким тирешкенге эмне мындай жураты жеткен эмес. Түшүнүктүбү? Жураты жеткен эмес. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне кылган? Анчалык асылган эмес. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга асылган, өтө мындай жатканда акыл эси такыр кетип калган, мындай жатканда коомчулукта эч бир орду жок адамдар асылган. Бүгүнкү күнгө чейин бар го, мисалы кээ бир адамдар бар, элдин эң төмөнкү даражасы десек адашпасак керек. Аларда ошо мындай уят, ар-намыс, ушундай жакшы сыпаттардын бардыгы кетип калган. Алар ошол жакшы сыпаттардын бардыгын сатып жиберишкен. Ошондой адамдар, мисалы молдолорго деле же болбосо илимдүү адамдарга деле алсыз, аларга мындай эртең элдин алдында дагы жоопкерчилик жок да алардачы. Андай адамдар бар бир туугандар. Көрдүңүздөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да ушундай адамдар асылып турган. Андан кийин Курайш эли эмне кылат? Ушул жогорку методикалары
ыкмалары эч кандай пайда бербегенден кийин бул нерсени болсо болду, Абу Талиб аркылуу гана чечебиз деп Абу Талибке бардыгы биригип, аттуу баштуулары, ошолордун ичиндеги эң чоң атактуу улуктары барып, эмне Абу Талибдин алдына барып, иниңди кой деп койгон, иниңдин баласын кой деп койгон. Алар чындыгында сен менин ата бабаларыбыздын динини эмне шылдыңдап ушундай жокко чыгарды, жаңы дин менен келди дегенде Абу Талиб аларды жакшы сылык сөз менен сүйлөп туруп кетирип жиберет. Бирок ошондон кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн даватын токтоткондон кийин Абу Талибке экинчи рет келишет. Экинчи рет келип Абу Талибтен дагы талап кылганда, Абу Талиб эми бул ирет жанагылардын талабыны мындай четке какпастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми бул экинчи рет келгенде уже коркутуулар менен дагы келет. Караңыз, биринчи методикасы жакшынакай нерсе менен келди, сунуш менен келди. Экинчи алардын ыкмасы коркутууну дагы кошуп келди. Эгерде Мухаммад сенин иниңдин баласы даватын токтотпосо, биз аларга каршы чыгабыз. Биз бардыгыбыз каршы чыкканда силер эч нерсе кыла албайсыңар деп ушундай деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Талиб чакырып, ушундай сенин коомуң ушундай деп атат, эмне кыласың дегенде, ушул ишиңди балким таштарсың дегенде, караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде ушундай деп айтат: эгерде дейт, менин алар оң колума айды берип, сол колума күндү бере турган болсо дагы мен бул ишимден кайтпаймын деп жанагы жерде көзүнөн жаш алган бойдон чыгып кетет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бара кой, макул, инимдин баласы бара кой деп каалаган сөзүңдү сүйлөй бергин. Аллахка ант, сени эч кандай баага жана эч кимге тапшырып койбоймун деп эмне убада берет. Караңыз, Абу Талиб эркектик сыпаты бар болгон. Көрдүңүзбү? Туган уруктук сезим менен коргогон, бирок ошол эле учурда айткан сөзүнү эмне кылган, аткарган. Ошол эле Абу Талибдин бир тууган Абу Лахаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга канчалык деңгээлде эмне кылды? Канчалык деңгээлде каршылык кылды, туурабы? Андан кийин жанап Абу Талибке дагы бир рет келишет. Жакшынакай болуп тыйып койгон дейт. Ошондо Валид ибн Мугира дегендин баласын алып келет. Аммара деген баласын алып келет. Эми башка сунуш менен келет. Сен могул Аммаранын айылгындагы дейт, бизге Мухаммадты бергин дейт. Мына Аммара акыл эстүү, зирек, күч десең күчү бар, сулуулук десең сулуулугу бар, ушундай жакшынакай жигит. Мухаммадка алмаштырайлы дейт. Сен ушул жигитти алгын, бизге Мухаммадты бергин дейт. Жанагы жерде Абу Талиб дагы мындай жөнөкөй адам эмес да. Абу Талиб дагы эми атасы биринчиден бии болгон, ошол Меккенин. Ошол бии деген ошол чин Абу Талиб өткөн. Абу Талиб дагы ар түрдүү делегаттар менен сүйлөшүү мындай немесин дагы билген. Мындайча айтканда этикасын билген. Жанагы жерде айткан: силер кылып аткан соода кандай мындай мен үчүн зыян экенин билип турасыздарбы дейт. Силер дейт, мага бирөөнүн баласын бергиле, мен аны багып чоңойтоюн дейт. А силер мен баламды алып дейт, аны өлтүрөсүңөр. Ал бул кандай келишим дейт? Бул ушул келишим адилеттүү келишимби дейт. Караңыз, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам унабай коет. Жанагы жерде ар түрдүү коркутуулар менен эмне кылат, аракет кылып көрөт, бирок эч кандай майын алып чыкпайт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай эскертет. Мындан кийин дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каалагандай душмандык кылабыз. Эми сен эч качан бизди токтото албайсың дейт. Караңыз, ушул күндөн баштап билди эми Абу Талибден эч кандай пайда чыкпайт экен. Абу Талиб толугу менен коргого өттү Мухаммадты. Эми Абу Талиб коргосо дагы биз Мухаммадтын өзүнө түзмө-түз эмне душмандыкка чыгабыз деп, мына ушул күндөн баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандыкка чыкты. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көрбөгөн көргүлүктү көргүзө баштады. Аллах субханаху ва таала насип кылса, кийинки сабагыбыздан ушул жерден улантып кетебиз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.